Катарыбызга жаңыдан кошулган көрүүчүбүз болсо дагы бир рет кутман таң деп айтабыз. Ал эми жогорудагы жаңырган жагымдуу чыгармалар бул туулган күн ээлери ошондой эле биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүз үчүн арналды. Кадырман көрүүчү, акыркы убактарда баарыңыздар билесиздер, өлкөбүздү ар тараптан маданият тармагынан дейбизби, спорт жаатынан дейбизби таанытып жаткандар арбын. Өзгөчө спорт жаатында ийгиликтерди багындырып келе жатабыз. Спорт жаатында алдыбызга эч кимди салбай жаткан учурубуз деп айтсак дагы болот. Албетте бул ар бир кыргыз үчүн өзгөчө бир сыймык, өзүнчө бир кадыр барк, өзүнчө бир чоң даңк деп айтсак дагы болот. Мына ушундай бизге сыймыктуу болуп бизди кыргыз элинин желегин желбирөөсүнө себепчи болуп жаткандар булар спортчулар болуп эсептелет. Бул жолу дагы биздин студиябызга спортчуларыбыз келген. Алар өздөрүнүн ийгиликтери менен сиздер менен бөлүшөт. Кайсыл түрү менен десеңиздер, кол күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионатта алдыңкы орундарды ээлеген биздин спортчуларыбыз бар. Андыктан бизден алыстабаңыз. Анткени эгерде сиз дагы спорт жаатына кызыгып жаткан болсоңуз, дал ушул көрсөтүүдөн кийин сөзсүз түрдө өзүңүз каалаган спорттун түрү менен алектенүүнү баштаңыз. Ал эми мен бизге келген коногубуз менен тааныштыра кетсем, Каныбек Эсенгалиев Кыргыз улуттук кол күрөш федерациясынын жетекчиси, Чолпонбай Жаркулов кол күрөшчү, ошондой эле Байтур Абжалбеков жаш спортчубуз, жаш болгону менен бирок бүгүнкү күндө алдыңкы орундарды ээлеп байгелер менен келген спортчуларыбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алейкум. Кандай маанайлар, кандай келип алдыңыздар, күнүңүздөр кандай башталды? Салам алейкум. Биринчиден маанай жакшы буюрса, жакшы барып келдик. Негизи спортчулардын таңы кандай атат болчу, кандай башталат эле? Эрте турасыздарбы, кеч турасыздарбы? Бүгүн кандай болду күндөгүдөн айырмаланган? Бүгүн негизи ожак спортчубуз Чаткалдан келди. Бир күн мурда келгенбиз, биз Ташкамырдан келдик. Спортчунун күнү деле нарганда башталат, намаз окугандар эрте турат. Уйкуну жакшы көргөндөр кеч турат дегендей. Сиздер кандай? Чаткалдан кыйналбай келип алдыңыздарбы? Биз кыйналбай эле келдик. Кече күн келгенбиз, кече күн келип өз алып, бүгүн бул жака эртерээк туруп эфирге келгенге аракет кылдык. Байтур, таңды саат канчада тосот болчуңуз? Эртемен ушундай эрте ойгонот белеңиз же бүгүн атайын эфир үчүн таң эрте турдуңузбу? Бүгүн эфир үчүн атайын эрте турдум. Уйку ачылдыбы же дагы деле уйку? Ачылды. Эми сиздердин ийгилигиңиздерге кайрылсак, алгач айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө мындай кол күрөшү, спорттун кол күрөшүнө болгон көңүл буруу кандай? Кандай сиздерде мындай жакшы бир шарттар түзүлүп, кандай жеңилдиктер болуп жатат? Бүгүнкү күндө негизи кол күрөш, улуттук кол күрөш федерациясы өтө жакшы иштеп атат. Айтып кетсем, 13-октябрдан 24-октябрга чейин Турция мамлекетинин Анталия шаарында 43-дүйнө чемпионаты өттү кол күрөш боюнча. Ошого 30 спортчу катышты бизден. Ошонун ичинен 3 алтын медаль, 11 күмүш медаль жана 7 коло медальга жетиштик. Бул сиздердин спортчуларыңыздар? Биздин кол күрөшчүлөр, алардын ичинде өспүрүмдөр, чоңдор, ардагерлер жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар, пара спортсмендер. Буюрса жакшы барып келдик, травмабыз жок. Негизи федерациянын жетишкендиктери өтө чоң. Айта кетсем, 100төн ашык федерация бар Кыргызстанда. Ошонун ичинен алдыңкы 3 спорттун түрүнө кирет, эң титулдуу спортторго. Сизден баштасак, бул спорттун бул түрү менен канча убакыттан бери алектенесиз, кантип кызыгып калдыңыз, кантип келип калдыңыз? Мен бул спорттун түрү менен 4 жылдан бери алектенем. Бул спортко келип калган себеби биздин агайыбыз Каныбек себепкер, түзөмүз. Ушул агай аркылуу чакыруусу менен келип катышканбыз. Байтур, сиз канча убакыттан бери алектенип келесиз спортко? Мен 2 жылдан бери алектенип келем. 2 жыл аралыгында демек ушундай ийгилик жеттиңиз, Канчанчы орунду алдыңыз? Биринчи. Бул ошондо кол күрөштө мындай бир эле кол менен күрөшөбү же болбосо оң кол, сол кол деп ушинтип күрөшүлөбү кандай болот? Байтур Абжалбеков өспүрүмдөр арасында оң колдон дагы, сол колдон да 2 алтын медаль алды дүйнө чемпионатынан.
быйыл жазында апрель айында Самарканд шаарында Өзбекстанда. Ооба. Ал жакта да 2 алтын алгам. 2 жылдагы жыйынтык. 2 жылдагы жыйынтык. А көп жылдан бери ушул спорттун түрү менен алектенип жүргөндөр барбы? Негизи спортчу канча убакта ийгиликке жете баштайт? Негизи мектепте деле 30 окуучу болсо сабак бирдей эле өтөт го. Ооба. Анын ичинен 2-3 отличник. Ончакты ударник калганы мага окшоп окугандар дегенде. Ошондой эле аразынан одаренныйлары бар, кызыкканы бар, келип кеткендери бар. Көп жылдан бери жүрүп, бирок ийгилик жарата электер да бар. Жарата электер да бар. Үйдөн дагы көп нерсе көз каранды да, ата энеден. 4-тө машыгууга барса 2-де тамак бериш керек дегенде. Сөзсүз түрдө саат менен. Үйдүн дагы поддержкасы керек да. Силердин үй бүлөңүздөр сиздерге кандай жардам берет? Кандай колдоо көрсөтөт? Мындай каршы болгондору болгонбу? Жок, мен үй бүлөм андай эмес. Каршы болбойт, кайра колдон келишинче жардам берип, колдоп турат. Эң биринчи жолку ийгилигиңиз кайсыл жерде болгон? Канчанчы орунду алгансыз? Анан кандай сезимдер болгон? Эң биринчисинде. Эң биринчи бул 2019-жылы Ысык-Көл шаарында Азия чемпионаты ошондо 3-чү месттен алгам. 3-чү месттен алганда намыстангам да. Кийинки жылы бирде алам депчи. Азаматсыз. Намыстанып бул агай менен чогуу иштеп, анан 2021-жылы Алматы шаарында болгон. Азия чемпионаты ошондо биринчи месттен алгам. Тилегиңизге жеткенсиз демек, э? Байтур, сиздин үй бүлөңүздө мындай каршылыктар жокпу? Кандай колдоолор бар? 2-де тамактанасызбы сөзсүз түрдө? Үйдө эч ким каршы болгон эмес, кайра тескерисинче колдоп. Негизи кол күрөшчүлөрдүн машыгуусу кандай болот? Кантип машыгасыздар? Колду машыктырып турасыздарбы же кандай болот? Башка спорттун түрүнөн мисалы. Негизи кол күрөшү оор спортторго кирет. Мисалы башка спорттордо, футболдо 90 мүнөт ойносо бизде 1 секундада утуп каласың, же утуп койсоң болот. Ошон үчүн техникасы дагы, күчү дагы, шамдагайлыгы, выносливость бүт бардык жагы психологически да күчтүү болуш керек. Машыгуудан айтсак, көп ойлошу мүмкүн, колун эле машыктырып берет деп. Ооба. Бизде кол эле эмес, бүт жагын машыктырабыз, бутту, белди, көкүрөктү, колду дегендей. Ошон үчүн базаны да кылабыз, бардык жакты көнүгүүлөрдү кылдырабыз да, ошондо күч көрсөткүчтөр өсөт. Канча убакыт берилет мисалы? Бир кол күрөшкө чыкканда, мисалы башка спорттун түрлөрүндө 45 мүнөт, болбосо 90 мүнөт ушундай убакыттар бар го. Сиздерге канча убакыт берилет же сиздерге дагы ошол эле убакыт? Бизде негизи чектөө жок, күрөшө берет. Убакыт кээде болуп калат. 10 мүнөттө, 15 мүнөттө кармашып. Эң узагы бул, э? Ушундай статистика болгондо, ошону жыга албагандар. Негизинен 1 секунд, жарым секундада деле утуп коет да. Кыска убакытта негизи утушка жетсе болот. Сиздер үчүн эң оор таймаш дейли, кайсыл убакта болгон сиздер үчүн мындай эң оору деп кайсысын айта аласыз? Мисалы 4 жыл ичинде мен ушул жерге барганда кыйналганмын дегендей. Же болбосо атаңдашыңыз күчтүү болуп. Эң оор күрөш бул дүйнөлүктө гана болот, анан Азияда болот. Дүйнөлүктө ошо Украиналар менен күрөшкөндө ошолор менен күрөш оор болот. Башка мамлекеттерде күчтүү, оңой барбайт ал жергечи. Демек сиздин эң мындай таталы бул Украинадан келген атаңдашыңыз болот, а? Байтур, сизгечи буга чейин дагы алып келген экенсиз. Мындай кыйынчылыгы кайсыл учурда болду? Ушул жолкудабы же болбосо буга чейинкидеби? Ушул жолукта биринчи кыйынчылыгым болду. Казак элинин спортчусу менен кармаштырып калдым, күчтүү экен. Кийинкиге да кандай пландарды койдуңуздар? Барган сайын куру кол келбей атасыздар. Сөзсүз түрдө биринчи, экинчи орундарды багындырып дегендей. Кандай пландар бар дагы? Ошо ийгиликти барган сайын багындыра бериш. Өзү биринчи жолкусунда кантип ойлогонсуз? Биринчини алам деп ойлогонсузбу же мындай эч болбосо экинчиге болсо да, экинчи, үчүнчү болсо дагы илешейин деген ниетмен баргансыз? Кандай ниетмен? Биринчи орунду алам деген. Алтын медалды багындырам деген ойдо баргам. Ата энеңиз кандай кабыл алды ошол биринчи жеңишиңизде? Кубандыбы, ыйладыбы, кандай болду?
кубанып, кандай десем, ошо кубанып, мактап, сүйүнүп. Бүгүнкү күндө федерацияда канча спортчу бар сиздерде? Бизде федерацияда спортчунун саны өтө көп негизи. Мындай эле алганда кол күрөш спортуна көп кызыккандар көп да, мындай алганда эле көчөдө деле, бир компанияда деле жөн отурбай кол күрөштүргөндөр көп да. Ооба. Кыздар деле барбы? Кыздар, аял кишилер, кыздар, ардагерлер бизде жашынын чеги да жок. Өспүрүмдөр, чоңдор, ардагерлер. Мисалы ардагерлер 40-тан 50 жашка чейин, 50-ден 60 жашка чейин, 60-тан жогору дегендей. Алар үчүн дагы кадимкидей дүйнөлүк чемпионаттар болобу? Дүйнөлүк чемпионаттар болот. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрыла кетели, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин конокторубуз кол күрөшчүлөр, андыктан өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолоруңуздар же болбосо биздин спорт жаатындагы ийгиликтерди жаратып келген дал ушул спортчуларыбызга болгон каалоо тилектериңиз болсо жаза кетсеңиздер болот. Сиздерден келген СМС билдирүүлөрдү дагы окуп, сиздер кызыккан суроолорго дагы жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Азыр бизге келген суроо боюнча окуй кетели. Саламатсыздарбы дейт, ишиңиздерге ийгиликтер, спортчуларга ийгилик, кыздар дагы бар болчу дейт. Алардын ийгилиги тууралуу дагы айта кетсеңиз дептир. Сузактан дейт, спортчулар өзү тууралуу дагы маалымат берсинчи, агай өзү дагы чемпион бекен, кол күрөш дүйнөлүк спорттун катарына кирбейт. Сизди өкүндүрбөйбү агай дейт. Демек биринчи суроодон баштайлы. Кыздар дагы бар болчу дейт, алардын ийгилиги тууралуу дагы айта кетсеңиз дейт. Кыздар дагы ошол дүйнөдө жеңишке жетиштиби? Кыздардан бар, албетте. Бизден 5-6 кыз барган мамлекетибизден. Таш көмүрдөн бир кызыбыз Ибрахимова Дарья 3-чү орунду алды. Оңолду. Баткенден бир кызыбыз Кочкорова Алтынай деген Кадамжайдан, Халмион деген айылынан алыбыз 3-чү орунду алды. Ошол кыздарыбыздан алтын болбоду, бирок жаңы катышты эле. Ошондой ийгиликтерге жетишти. Кол күрөшү дүйнөлүк спорттунун катарына кирбейт дейт. Бул сиздерди өкүндүрбөйбү? Бул бизди өкүндүрбөйт, бирок ал туура эмес маалымат. Дүйнөлүктөн келдик го биз жакында, ошон үчүн дүйнөлүк чемпионат бар бизде. Олимпиадалык түргө кирбейт. Мүмкүн ошону айтайын дегендир. Балким, Кудай буюрса Олимпиадага деле көп деле убакыт калбады. Биздин дүйнөлүк федерация иштеп атат. Ошонун жолунда кирет деген үмүттөбүз. Спортчуларыбыз өздөрү тууралуу айта кетсин дептир. Чекеден өзүңүздөр тууралуу да кыскача айта кетиңиздер, кайсыл жерден тургунусуздар? Бүгүнкү күндө бул спорттун сырткары дагы эмне менен алектенесиздер? Мен Жаркулов Чотмонбай, Чаткал районуна караштуу Терексай айылынан болом. Ошол Терексай айылда төрөлүп, ошол жерде кулунумун, ошол жерде жашайм азыр. Ошол спорттун сырткары эмне менен алектенесиз? Спорттун сырткары ошол бизде фирма бар, фирмада иштейм. Агай, сиз деле өзүңүз тууралуу кыскача айта кетиңиз, канча шакирттериңиз бар? Мен Ташкөмүр шаарында жашайм. Балдар чыгармачылык үйүндө кол күрөш боюнча 20 жетекчимин. Балдар негизи көп, 200-300 десем деле болот. Ал жерде бир эле балдар эмес, ошо кыздар, чоңдор, ардагерлер, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген пара спортсмендер келет. Негизи көп бизде залда балдар. Өзүм ошо бош маалда кол күрөшүнүн столдорун жасайбыз. Өзүңүздөр жасайсыздар? Таркатып, арзаныраак кылып, спортду өнүктүрөлү деген максатта. Негизинен ошол 20 жетекчимин, Ташкөмүрдө эле турам өзүм. Байтур, сиз бүгүнкү күндө канча жаштасыз? Өзүңүз тууралуу айта кетиңиз, анан ошол спорттун сырткары бош убактыңызды кантип өткөрөсүз? Мен 13 жаштамын, Ташкөмүр шаарынын тургунумун. Мен кол күрөштөн сырткары окуу менен алектенем. Классташтарыңыз дагы барбы? Өзүңүз менен чогуу ушул спорттун түрүнө барган? Алар деле ийгилик жеткиргенби, же болбосо классташтарыңыздын арасынан сиз ганабы? Жок, алар да ийгиликтерге жеткен, жакшы ийгиликтерге. Мындай спортко жакын эмес досторуңуздар дагы болсо керек. Аларды да чакырасыңарбы катарыңарга? Бизде мектепте менин классымда классташтарым бүт эле спортко катышат. Арасында
футбол, кол күрөш, күрөш дегендер катышкандар бар. Сөзсүз түрдө спорттун бир түрүн тандагансыздар демек, э? Эгерде ушул сиздердин катарыңыздарга кошулгусу келгендер болсо, сиздерде кандай талаптар бар? Кандай талаптардан улам кабыл аласыздар? Бизде негизинен группалар бар, WhatsApp группа. Ал жерде бизде машыктыруучулар өзү бөлүнүп алган эмес. Бардык спортсмендер, эркектер өзүнчө, кыздар өзүнчө группалар бар. Ошол жака кошобуз, кызыккандар маалымат алып онлайн деле үйрөтөбүз. Онлайндагы? Онлайндагы ошо чаткалдабы, арабандабы, кай жерде болбосун үйрөтө беребиз. Эми шарттар кандай? Мелдештер көп болот. Мелдештерге аралаштырып, катыштырып, кызыккан адамды чыгарабыз да колдон келишинче. Мисалы, канча жаштан баштап кабыл аласыздар? 10 жаш, 11 жаштан баштап. Азыркы күндө эң кичүүсү канча ошондо? Мындай эң жаш спортчуларыңыздар дагы балким дүйнөлүк же болбосо эл аралык сынактарга барып жүрөбү, жеңиши барбы? Негизи эң жаштардын ичинен азыр Байтур кирет, 13 жашта. 13 жашта. Негизинен залда бизде машыгуу залында жаш балдар көп, 9 жаш, 10 жаш, 11 жаш. Аларды өтө бою кичинекей же жаш кичинекейлерди албайбыз. Демек боюна дагы карайсыздар. Мисалы 9 жашта болуп, салмагы 60 килограмм болсо алып беребиз да. Баягы кичинекей болсо укпайт дагы жаштар. Алардан бир результат да күтпөйсүң. Бизде темир тезек менен иштеген үчүн колдон келишинче бир аз чоңойгонду алабыз да. Бүгүнкү күндө мисалы дал ушул спорттун кол күрөшүнө Кыргызстанда кандай көңүл буруу болуп жатат деп айтат элеңиз? Бизде негизи бардык эле спортторго көңүл бурулуп аткандай эле. Себеп дегенде мамлекетибиздин баарына шүгүр. Кечеги дүйнө чемпионатында биздин пара спортсмендерге мисалы үчүн агентстводон, спорт агенттигинен жол кире, жатаканаларына чейин бүт төлөп берди. Негизинен жакшы, эми ар бир район, шаарлардын өзүнүн бюджети бар, башкасы бар, жардам беришип, түшүндүрөбүз, иштешебиз. Спортчуларга шүгүр бар, жакшы. Дагы эмнелер болсо дейсиздер сиздер, мисалы, эмнени түзүп берсе, мисалы, кандай шарт болсо деп айтат элеңиздер? Азыр эфирден пайдаланып айтып алалы. Азыр шарттын бардык эле бар го. Ар бир район шаарда бар шарт. Бизде федерацияга рахмат, ушу төлөп берди. Башка шарттар деле жакшы бизде. Чет жактарга чыкканда кыйынчылыктар болбойт, же кандай кыйынчылыктар бар? Эмне болсо дейт элеңиздер? Кыйынчылыктар болсо бир эле салмак кылганда кыйынчылык болбосо, башка кыйынчылыктар болбойт. Дал ушул салмак боюнча айта кетпейлиби? Мисалы, сиздер ошол барарда ушул салмакка түшүш керек деп салмак менен дагы иштейсиздер да, э? Албетте. Мисалы 60 болсо андан көбөйүп кетсе азайтыш керек. Кантип салмак менен кантип иштейсиздер мисалы? Тамак жебей коесуздарбы, же кандай болот? Же атайын бул спортчулардын өздөрүнүн бандай тамактары барбы? Ушул нерсени жешиң керек, ушул нерсени жебешиң керек деген. Негизинен Байтур 61 килограммдан 55-ке койгон. Диеталар бар. Кандай жеш керек, майлуу жебеш керек, хамыр жебеш керек, куурулаган жебеш керек дегендей. Ошонун баарын так аткарса эле салмагы өзү түшөт өзүнүн жолу менен. Мисалы, канча убакытта 55-ке түштү Байтур? 1 айда. 1 айда. 61 болсо ошондо 6 килограмм. Эмнелерди жедиңиз 1 айда? 1 айда диета, ошо тамак, андай тоок, филе, тооктун төшү, кайнатылган күрүч. Ал тескерисинче адамды баягынтип алсыратып койбойбу деген, анткени көпчүлүк ушундай кайнатылган нерселерден кыйналып калат. Же болбосо мага кошумча башкача дагы бир рецепттер болобу? Кошумча витаминдерди ичиребиз. Мисалы үчүн сухофруктуну балга аралаштырып беребиз. Анан мисалы мурда 10 манты жесе, азыр 1 манты беребиз. Баягы вкус керек да. Бирөө болгондо күрүчкө отуруп алса, давлениясы да түшүп кетиши мүмкүн, низкий болуш сыяктуу. Ал жактарын бүт контролдойбуз. Демек өзүңүздөр көзөмөлдөп турасыздар, эмнелер жеп атат, үйүндө эмнени жеп атат дегенде, э? Өзүбүз көзөмөлдөй албайбыз, толук үйүндө жата албайбыз, эми онокчу болсо. Айтып туруп, айтып турабыз, өзүнөн дагы да башында кичине эки жакты карап, агайы жок болсо жеп алгандар да болгон. Бирок 1-2 ошондой ошибкалардан кийин өзүн өзү контролдогонго көндүрөбүз. Себеп дегенде орозодо деле мисалы 17 саат, 18 саат жебей жүрөбүз го. Бул да деле
психологический өстөрүн даярдайбыз да. Мисалы, бул спортко келгенге чейин, мисалы сиздин келгениңизге 4 жыл болуптур, диета дегенди кармайт белеңиз? Анткени мырзалар анча диета кармабайт да. Жок, кармайт. Кандай кыйынчылык болду мына ошол учурда? Сиз деле баягы салмак кошушуң керек же болбосо салмактан түшүшүң керек деген талап болдубу? Ооба, болот. Кантиңиз ошондо? Кыйынчылык болду, чын эле агай айткандай, агай жогонда секин. Ошондой күндөр да болот. Жеп калган чуркайбыз көбүнчө, чуркап ошол вес түшүргөнгө аракет кылабыз. Сиз ошондо вести түшүрдүңүзбү же коштуңузбу? Канчага түшүрдүңүз, канча убакта? Мен бир жумада 8 күндө түшүрдүм 5 килограмм. Бул спортчулардын ден соолугуна зыян эмеспи? Мындай кыска убакытта салмак таштоо. Негизи биз медосмотрдон да өтүп турабыз. Биринчиден ал салмак болгонго ден соолугу жакшы болуш керек. Ошон үчүн ошибка кылбаган аракет кылабыз да. Негизи баягы жаш баары бир жаштыгына барат деп коет го. Байтур, буга чейин сиз дагы диета кармайт белеңиз? Спортко келгенге чейин. Жок. Тамакты кандай жейт элеңиз? Тамакты көп жейт элем. Кандай кыйынчылык болду ошондо диета кармап атканда? Баягы курсак ачуу, алсыроо, баш айлануу, ошондой учурда жок, мен үчүн эмес экен, спортко барбайм деген ойлор келдиби? Жок, андай болбойт болчу, ушундай. Багымым келбейт эле, ошо ийгиликке жеттим деп, оюм ошого бөлүп карманат элем да. Бирок тамак жеп алган убагыңыз болгон? Мисалы, бүгүн бир мантын жегин Байтур деп агайыңыз чалып айтканда, секин кошуп жеп алган. Жаңы кезиңизде такыр андай болбоду? Болгон эмес. СМС билдирүү окуй кетели анда. Ийгилик каалаймын дейт биздин жигитибизге атанын уулу эле Байтур дейт. Элдин уулу болуп аталды. Ден соолук берсин Кудайым, Байтурдан бир нерсени эле сурайын. Көп ийгиликтерди жаратып, кыргыздын желегин бийик көтөрө бер ылайым. Атасы Асандын жоролорунун атынан Тынарбек дейт. Тынарбек деген Айша атаңыз барбы? Саламатсыздарбы дейт. Онлайн деп калдыңыздар. Онлайндан катышып, ийгилик жараткан спортчуларыңыздар барбы дептир. Көп андай спортчулар. Негизи Чолпонбай бул жак Жаркулов окуучубуз деле Чаткалда турат, өзү айткандай эле. Быйыл эле Ташкөмүрдө сборго келди. Андан мурда сборлорго деле катышпады. Телефондон эле үйрөтүп, мындай жанымда турган примерди айтып атам. Андан негизи үйрөткөндөн кийин ошондон чектелбей, бизде выезд кылыш керек да. Мелдештерге катышса, өзүнөн өзү өзөт да. Мисалы, дүйнөлүккө чейин баягындай өзүбүздүн, мисалы сиз Ташкөмүрдө өстүп атпайсызбы? Мындай чаккан мелдештер дагы болобу? Мисалы Ташкөмүрдүн ичинде шаарлар ичи, райондор ичи, облустар ичи. Жазында область болот, официалдуу түрдө. Быйыл Малисуда өттү, шаарыбызда. Былтыр Сузакта өткөн, ошентип региондорго жылдар өткөрөбүз. Андан кийин областьта республиканы Баткенде өткөрдүк. Республиканы уткандар лицензия алат, сыртка чыкканы. Ага чейин мындай ачык мелдештер өтө көп болот. Ар бир райондун, шаардын чемпионаттары дегендей. Демек, республиканы уткандар чет жакка жолдомо алат, э? Ал эми азыр дүйнөнү утуп келип атпайбы Байтурчу, мисалы өзүнүн курагында? Байтурга дагы мындан алдыңкыга дагы жолдомо барбы же ушул менен токтолобу дүйнөлүк менен? Быйылкыга негизи эң эле чоң жоопкерчилик ошол болчу, дүйнөлүк. Аны уттук, ошол менен бирге азыр Азиянын кубогу бар. 21 ноябрдан 27 ноябрга чейин Ташкент шаарында. Ал жака даярданып атабыз, буюрса. Ал жака дагы барышат ушул эле. Ал жака дагы колдон келишинче барган аракет кылабыз. Спортчуларыңыздын арасында баягы ушундай, кандай десем, балким сиздер айткан салмактан ашып кетип же ошол мелдешке жакын да? Сиздер айткан салмакка келбей калса эмне болот? Катышпай калабы же кандай болот? Негизи алдан бизде ар бир салмактын ортосу 5 килограммдан айырмасы. Эгерде жогорку салмакта орун бош болсо, ошол жака кошкон аракет кылабыз. Же чыгарбай коебуз, кээде наказать этип дегендей. Насага. Ал жоопкерчиликтүү момент ошончолук расход, ата-эне чуркайып кыйын да. Ошон үчүн ошибка кылбаган аракет кылабыз.
Спортчулардын өзгөчө кол күрөшүндөгү спортчулардын кетирген каталары иретинде эмнени айта аласыздар? Ушул катаны көп кетиришет деп. Негизи бардык эле спортто жоопкерчилик болбосо ката көп болот. Мисалы үчүн салмакты көп коюп коюшу мүмкүн, ал кереги жок жаңы препараттарды ичиши мүмкүн, травма алат, өзүнүн карьерасына чек коюп коюшу мүмкүн. Негизи ошо агайлар менен, машыктыруучулар менен оюн бөлүшүп айтканын укса эле ийгиликке чогуу жетет да. Анан айтпай спирттик ичимдиктерди ичип алышы мүмкүн. Андайлар болуп, Кудай буйрса жок арабызда. Негизи спортчуларга спирттик ичимдиктер болбойт, э? Болбойт. Негизи эле адам баласына болбойт го дегендей. Агайыңыздар мындай сиздерге кандай мындай катуу колбу же баягы спорттон кийин бир аз жумшайбы, кандай талаптар бар агайыңыздар тараптан сиздерге? Эми ошол машыгуу учурунда катуу болот. Машыгуу учурунда катуу болгон жеңишке жеткенден кийин кадимкидей өзүнүн бир туугандай кучактап, сыйлап, сүйүнөт. Биз сүйүнсөк, мага да сүйүнөт да. Жеңишиңиздердин канчалык пайызы агайдан көз каранды деп айтат элеңиздер? Бардык эле бир 90-80% агайдан көз каранды. Мындай кыл, мындай кыл деп үйрөтүп турат. Ошо оюнга чыгарда андай карма, мындай карма, бисмилла деп айт, калмаң айт деп айтып турат ошо жерде. Ошонун тем күчү менен. Баягы оюнга чыккандан кийин алышып жатканда дагы көп байкайбыз да, аркадагы ошол эле агайлары, тренерлери деген мынтип бакырып турат. Оюңуздар бузулуп кетпейби мындай? Жок, ой бузулбайт. Биякты карап дейт, просто ошого көңүл бур дейт оюнга. Просто бияктан айтып турат да, мындай кыл деп. Бияка көңүл бурбайсың, просто угуп турасың да, айткан сөздөрүн. Байтур, атаңыз каттуу колуракпы же болбосо агайыңызбы? Кимиси сизди каттуу кармайт? Мен көбүнчө агай каттуу кармайт. Мисалы, жоопкерчиликтүү болуш керек. Салмак кылганда же кошо турган болсо, ошо жоопкерчилик менен бүт агайдын уруксаты менен кылабыз бүт нерсени. Мисалы, сизге эмнелер мүмкүн эмес агайыңыз тарабынан коюлган чектөөлөр, кандай чектөөлөрү бар? Мисалы, кандай зыяндуу аракеттерден алыс болобуз. Чипсы, кола деген алысмын. Негизи спортко чейин ал нерселерди өзүңүз сүйүп жейт белеңиз, мурунтан жебейт болчуңузбу? Мен мындай майрам болуп болсо эле кола ичип калат элем бегиде. Спортко катышкандан бери эч андай нерседен алыс болгом да. Азыр мисалы такыр кола буларга мүмкүн эмеспи ошондой, спортчуларга же анча-мынча ичсе болобу? Негизи мен өзүм үй бүлөмө деле ичпейм, өзүм деле ичпейм. Буларга дагы ичпей келет деп. Анткени айрым адамдар бар го, мындай газдуу суусуз тура албайт, мисалы тамагын газ суу менен сиңирет дегендей эле. Жок, бизде чипсы, кириешки, майонез, сэндвич, тикток дегендерден колдон келишинче алыс болушат. Ошентип карап турабыз. Анан өзүбүздүн өндүрүштү жегиле деп аракет кылабыз. Анан жарма дегенде айран, бакай неме дегендер чыгып атпайбы, өзүбүздүн өндүрүш. Өзүбүзгө дагы алат пайда, пайдалуу дагы. Эгерде жаңыдан ушул спорт түрүнө кызыгып жаткан жаштар болсо, кандай кеңеш берет элеңиздер? Эмнеден башта деп айтмаксыздар? Биз менен байланышса эле биз калган эфирден балким эфирден көрүүчүлөрүбүздү кызыктырат чыгарбыз. Номерди мисалы айтып койсок болобу бул жерде? Болот. Спортчуларга менче мүмкүн, 559 100184. Сөз түрдө сиздер менен байланышып, онлайндагы төлөм жагы кандай болот мисалы? Бизде мисалы үчүн кол күрөш залдар, кол күрөшчүлөр негизи ынтымактуу келебиз, өтө эле көз тийбесин. Анан бизде бекер эле үйрөтөбүз. Таш көмүргө деле бизге Бишкектен, Көлдөн бери, Чаткал, Оштон бери келишет. Бекер бизде кол күрөш. Башкаларына мүмкүн акча алышысы мүмкүн. Арыктайм же салмак кошом дегендерге. Демек сиздер баягы салмак менен аракет кылып жаткандарга дагы жардам беребиз. Жардам бересиздер, Урматтуу көрүүчү, демек эстеп калыңыздар, эгерде уулуңузду же кызыңызды дал ушул спорт
түрүнө кол күрөшкө бере турган болсоңуз, бул акысыз. Негизи мына ушундай учурлардан сөзсүз түрдө пайдаланышыбыз керек деп айткым келет. Анткени үйрөнгөн нерсе сөзсүз түрдө өзүбүз үчүн гана калат экен дагы, келечегибизде сөзсүз пайдаланабыз. Эмне үчүн сиздин уулуңуз, сиздин кызыңыз мына ушул эки жигитибиздей болуп, кыргыздын сыймыгы болуп жеңишке жетип келбесин. Андыктан сиздер дагы балдарыңыздарды спортко жакындатыңыз. Спорт менен алектенген адам эч убакта жаман жакка бурулбайт деп айткыбыз келет. Бир гана сиздин эле эмес, элдин уулу болуп, ийгилик жаратып туруусун кааласаңыз, шартым жок же башка деген шылтоолор дагы каралбайт. Анткени жогоруда айтылгандай эле акысыз үйрөтүлөт экен. Сиздерге келген каалоо тилектерден окуй кетели. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен дейт. Спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз, дайыма мына ушундай ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиздер дейт. Жакын арада кайсыл жерде өтөт дагы, кызыгып барып көрсөк болобу деп жазган экен. Жакын арада биз пландап атабыз. Кыргызстан кубогун Ош шаарында өткөргөнү декабрдын ортолорунда жобону жакында иштеп чыгабыз. Негизинен официалдуу түрдө ошол мелдеш бар быйылкы жылдын акыркы айларында. Негизинен кайсы жерде той болсо аракет кылабыз. Улак тартуу сыяктуу эле, бирок кол күрөш сөзсүз болот, тойлордо. Кол күрөш сөзсүз, ар бир региондо ар кандай биздин представителдер бар да. Группада сүйлөшүп, той болсо эле барып аракет кылууга кол күрөш өткөргөнү деп талап коебуз. Көп өтүп турат да. Кутман таң дейт, Каныбек агай, чоң рахмат, балдарды тарбиялап, дүйнөлүк деңгээлге чыгарып жүрө бериңиз дейт. Байтурга ийгилик каалайбыз деп жазышкан экен. Дагы кандай план бар сиздер тарабынан, мисалы улуттук федерация тарабынан да эмнелерди кылалы деп жатасыздар? Негизи пландар көп. Биздин биринчи эле ошол эңсегенибиз олимпиадалык оюндар. Ушу дүйнөлүк федерацияга жардамыбызды берип, чогуу биргеликте иштеп, ушу олимпийский оюндарга кошулсакпы деген ой. Буюрса. Негизи олимпиадалык оюндарга кошулуу үчүн кандай талаптар бар экен? Ал жерден гендерлик теңдик анан көп да чөзө. Федерация күчтүү болуш керек. Ал жакта деле айтылбай турган өзүнүн сырлар, талаптары көп да, ошол сыяктуу эле. Бирок биздин спорт туура келет, мындайча айтканда. Өтө деле бир чечинип же да бир ашыкча нерселери жок. Культурно барат, чыгат, кетет. Ошон үчүн бизде олимпиадалык оюндарга чейин параолимпиадага кирет деген азыр немелер бар, прогнозтор. Буюрса ошонун үстүндө иштелип атат. И алдыда боло турган Азия оюндарына дагы азыр макулдашуулар жүрүп атат. Буюрса азыр көп нерселер эстен чыгып атат. Кирип калуусу дагы мүмкүн, аракеттер жүрүп жатат негизи. Мойнуңуздагы ар бир медалыңызга токтоло кетпейлиби, кайсыл жерде алдыңыз эле? Бул ошо кече Анталияда экинчи орун эстик, күмүш дүйнө чемпионатына. Бул 2021-жылы Алматы шаарында Азия чемпионатында бирде алганбыз. Быйыл Самарканд шаарында Азия чемпионатында бирде алганбыз. Бул жылда Скөлдө өтүп турат. Скөлдүн пермети деген оюн. Ошол алганбыз. Эл аралык мелдеш. Дал ушул мелдештерге мисалы булар былтыр биринчи орунду алган болсо, кийинки жылга мындай чектөө болбойбу? Катыша береби кайрадан эле, же болбосо орунга илешпеген, экинчи, үчүнчү орунду алгандар катышсын дегендер да бар? Жок, тескерисинче кайра катыш керек. Буларга теңделейин деп башкалар аракет кылыш керек. Ошон үчүн чектөө жок негизинен. Мугалимдер өзүнүн балдарына караганда дейт, окуучуларына көңүлдүү көп буруп калышат. Ошол эле спорт жаатындагы агайлар дагы ушундай бекен дейт. Өзүнүн балдары менен тарбиялап жаткан спортчу балдарын салыштыра кетсе дейт. Негизинен ошол туура эле кошулам. Себеп дегенде үйдө балдарды азыраак көрөбүз. Демек көбүрөөк убактыңыз бул жакка кетет. Убактым көбүрөөк кетет, кете ошондой. Анан биз бир эле буларга
машықтырған емес, біз менеджер, біз массажист, біз психолог, диетолог, көп нәрсені бірдей эле алып кетіп отырбыз. Ошон үчүн негизи спортчуларды колдогон кишилерге да рахматымды айткым келет. Биз мындай ийгиликтерге мамлекет үчүн баары кызмат кылышыбыз керек. Бир эле мамлекет бербеди, же бул сапар бере албай калды деп ноют эткенден алыспыз. Себептегенде мэриядан бир аз берет, спорт комитеттен, айыл өкмөт, достор, жоролор, ата-энелер, окуучулар жардам берет. Ошентип биз өзүбүз аракет кылып, ошентип топтоп кыймылдаган үчүн ушундай ийгиликтер болот да. Көп машыктыруучулар бар, эми сыртка чыгара албаган үчүн ийгиликтер болбой калат да. Негизи сыртка чыгарса, выезд болсо ошондой ийгилик көбүрөөк болот. Быйылкы жылдын эсебинен өткөрүлгөн мелдештерден, мисалы дүйнөлүктү дагы кошойлу, эл аралыкты дагы жалпысынан канча медаль алдыңыздар? Негизи аз эстей албайм да. Азиядан канча алдык? Азия чемпионатына 72 спортчу алып бардык. Аз так маалымат эзимде. Теңинен көбү жетти же теңинен азыбы? Ондон аштыбы мисалы орунга ээлешкенде? Албетте ашат. 50 медаль алдык окшойт. Демек жыйынтык жакшы. Эзимен чыгып атат да. Келестен чыгып кетет. Сиздерге келген акыркы СМС билдирүүнү окуй кетели. Кутман таң, кандайсыздар дейт, спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз, Байтурдан көптөгөн жеңиштерди күтөбүз дейт, биз сыймыктанабыз Таш көмүр шаарынан. Таш көмүрдүктөр сизди бүгүн өзгөчө күтүп жатат окшойт, ыраазычылык билдирип койбойлу өзүңүздүн жердештериңизге, сизди колдоп жаткан. Негизи спортто бул колдоо дагы чоң роль ойнойт, Албетте. Байтур, сизге жазылып жаткан СМС билдирүүлөргө ыраазычылык билдирип коела. Ошо саламатсыздарбы, Таш көмүр шаарынын тургундары, мен колдогонуңарга аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды, ошондуктан сиздерге эркин микрофон берели. Өзүңүздөрдүн ыраазычылыгыңыздар болсо, кайрылууңуздар болсо, спортко чакырчу инсандарыңыздар болсо айтып алыңыздар. Агай, сизден баштайлы, балагач. Негизинен ошондо дагы бир нерсе айтып кетким келет. Бизди спортчуларга колдогондорго терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди негизи колдогондор көп өтө эле. Кудай буюрса биз подводить этпейбиз. Анан чакырып кетет элем кыз келиндерди, өспүрүмдөрдү, чоңдорду, ардагерлерди, жана биздин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чексиз пара спортсмендерди бардыгына бизде жашка да карабайт, чек жок, баарыңыздарды чакырабыз. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, номериме 559 10 0184. Бизде WhatsApp номерлер бар, группалар бар, үйрөтөбүз. Эч ким чектелбеш керек. Бул заманда спорт менен жүрсөк оорубайбыз, мамлекетибиз күчтүү болот. Ошо заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз өнүксүн, баардыгыбыз ынтымактуу болушубуз керек. Ыраазычылык. Сизден, Чолпонбай мырза, сиз деле өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды билдирип, көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн айтып. Ыраазычылык ушул агайга биринчи. Агай бизди колдоп жана кылып алып барып жүрөт. Экинчи салам ата-энеме, бир туугандарыма, мени колдоп жүргөн биздин айыл өкмөттөргө рахмат. Байтур. Мен биринчиден ушунчалык деңгээлге жеткизген үчүн агайыма чоң ыраазычылыгымды билдирем. Андан кийин ата-энеме, жана мен колдогон эжеке агайларыма, жана досторума чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ыраазычылык билдиребиз. Атайын ошол Таш көмүрдөн чаткалдан келгениңиздер үчүн, убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн, убакытты баалаганыңыздар үчүн ыраазычылыкпыз. Ошондой эле сиздер чындыгында биз үлгү тутчу инсандарсыздар деп айткым келет. Дайыма мына ушинтип кыргыздын желегин желбиретип жүрө бериңиздер. Өзгөчө Чолпонбай мырза, сизге ыраазычылык. Мынакей, сиз көптөгөн инсандарга үлгү болчу инсан болуп турасыз. Мына ушундай ийгиликтериңиздер көбөйө берсин. Жаш болсо дагы барган жеринен куру кол келбеген Байтур азаматсыз дегим келет. Ал эми агай, сизге чындыгында ушул сыяктуу жаш спортчуларды тарбиялап жүрө бериңиз. Сиз бүгүнкү күндө баягы
бир эле ата энеңиздин уулу же болбосо балдарыңыздын атасы эмес, сиз ушундай миңдеген жаштардын атасы болуп калдыңыз десек болот. Миңдеген ата эненин уулу болуп алкыш алып жаткан учуруңуздар бар болуңуздар, силер биздин сыймыгыбызсыздар дегим келет. Кадырман көрүүчү, бизден алыстабаңыздар, бизге келген конокторубуздун өзгөчөлүктөрүн көрдүңүз. Андыктан сиздер дагы мына ушундай ийгиликтерди багындыргыңыз келсе, сөзсүз түрдө өзүңүздү сынап көрүңүз. Балким сиздин ийгилик жаратчу жолуңуз спорттун дал ушул түрүндө чыгар. Андыктан келген мүмкүнчүлүктөн эч убакта баш тартпайлы дегим келет. Ал эми бүгүнкү ар бир бизди көрүп жаткан көрүүчүнүн урматына, жалпы эле бүгүн кимдин үйүндө жакшылык болсо, мына ошол жакшылык ээлерине, туулган күн ээлерине арнап биз сиздерге жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Алдыда дагы да болсо сиздерди кызыктырган өзгөчө түрмөктөрүбүз бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.